Здравствуйте. В общем, всем доброго времени суток. У нас такая ситуация. Мы, граждане Кыргызской Республики, находимся в Москве. Опоздали на рейс Москва-Бишкек по вине, я не знаю, что здесь происходит сегодня в этом Шереметьево, в аэропорту Шереметьево, потому что была очень большая очередь. Ладно, регистрацию мы прошли успешно, но нас, паспортный контроль, таможенники нас задержали. Хотя мы им уведомляли их, трубили, говорили, то, что мы на рейс опаздываем, то, что у нас как бы скоро заканчивается посадка на самолет. Но они это все успешно проигнорировали, и сейчас нас просто футболят. Мы обращались в Аэрофлот, компанию подходили, они не хотят нас вообще, не хотят никого посылать, ответственного человека сюда. Говорят то, что это вина самого аэропорта, в общем, вина паспортного контроля, вина таможников. Таможники, в свою очередь, не хотят брать ответственность на себя, говорят то, что они признают то, что сегодня людей много, то, что у всех отпуск, вот это все, как бы летние вот эти моменты, да, и они признают это, но сваливают, говорят то, что это надо обращаться нам опять в Аэрофлот. Да. Вот такая ситуация. Просим всех помочь, просим распространить это, потому что 26 мы, человек. Как бы, деньги не печатаем, и нам обратно покупать билеты, как бы, да. Вот все нам люди билеты стоят. уже обнулили, говорят. Мы звонили, куда только не обращались. В общем, вот такая ситуация. Просим помощи, пожалуйста, распространите это видео. Спасибо без всем. Воды, всем добра. без ничего нас никуда не выпускает, ни туда, ни сюда. Не можем выйти даже, никакой этот. Ни воды, никто ничего. Не просит, тут вот как дети. Наше здоровье, что с нами, никто не интересуется, всем пофигу. Что мы робот, что ли, или что? Хотя бы подошли бы, поздоровались, хотя бы воды дали бы нам. Мы просим, чтобы вызвали к нам представителя авиакомпании, Аэрофлота, но нам никого не посылают, мы тут стоим и просят нас выйти. Тут до этого тоже были люди, только с другого рейса, они выходили, вышли, их уже отправили, потому что ничего не сделали, сказали то, что их билеты аннулированы и помочь уже ничем не могут, и сами разбирайтесь с авиакомпанией. Мы не выходим отсюда, потому что нас ждет то же самое, мы останемся, ни с чем. Такой огромный аэропорт, без реакции, никто не реагирует. Что за это фигня? Говорится, Москва, Россия, все идеально. Вот. Мы уже 2 часа ждем. Каракол шаарынын төрөт үйүнүн алдына мына эл чогулуп өтө чоң бир көйгөйлүү маселени айтабыз деп турат. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Кагылайын кыргыз элим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров. Менин келинчегим 10 август 23 жылы патология бөлүмүнө жаткырылган. Ошол жерден плановый Кесирева менен төрөйсүң деп баарын протоколго түшүрүшкөн. Ошол мезгилде 13 сентябрь күнү таңкы саат 4 чамасында, 13 август күнү таңкы саат 4 чамасында келинчегим толготуп эч кандай врачтар көзөмөлгө албастан шалаакылык кылгандыктан Кесирева плановый эмес, өзү төрөгөндүктөн врачтар карабай койгондуктан баламдын азыркы учурда акыбалы жубайымдын азыркы учурдагы акыбалы аябай өтө оор. Урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ушул кайрылуумду бир өзүңүз кабыл кылсаңыз, бир өзүңүз баламдын колу сынык, акыреги сындырган, кровоизлияние мозга болду. Бул врачтардын шалаакылыгы, гематома болду. Ушуну бир өз колуңуз менен көзөмөлгө алып берсеңиз, бизге окшогон үй бүлөлөрдүн жүздөгөн, миңдеген үй бүлөлөр бул жерде сыздап кетип атышат. Саламатсыздар. Мен айта турганым, ушул жерде биз атайын үмүт кылып, 9 айдан бери неберели болобуз деп айта албайм. Мен да өлүм үчүн салып бердик да. Саламатсыңар кыргыз эли. Мына ушунча ата-энени неберели болобуз деп күткөн ушундай чоң эне чоң атаны тайтаны боздотуп, врачтардын шалаакылыгынан, холодный отношение кылгандыгынан ушул иш болуп отурат. Ушул холодный иштен бул бир эле эмес, бул далай болгон. Менин да башыман өткөн.
мына түнкү дежурствода Ибарат Касеновна болуптур. Ибарат Касеновна ошол жерден Ибарат Касеновнага даже ошо плановый операцияга сөзсүз түрдө кайсыл убак болсо Кесаревага алып кириш керек болчу. 8ге чейин Кесаревага кирген эмес. Кесаревага алып кирген эмес. Андан кийин ким келген? Ким эле? Каухар Бейшекеевна, палатный врач. Палатный врач келип Ибарат Касеновна айтып атат, азыр мен муну Кесаревага алып келели десем, жок, уже схватка башталыптыр. Полный открытие бар, өзүм төрөйт бул өзү деп. Бирок өзү төрөтпөптүр, ошол жерде акушер төрөтүптүр, Ибарат жок. Каухар Бейшекеевна карап эле отуруптур. Ошол карап отургандан жаш бала эркек акушер төрөтүптүр. Баланын эмне үчүн эгер ошондой мына 12 шов эме салыптыр, 12 шов кесиптир кызды төрөтүп атканда. Ошондо дагы баланын акырегиси чыккан, сынган, мозгу кандай башы чыккандан кийин кандайча акыректери сынышы мүмкүн эмес болчу. Баланы түшүрүп алганбы, эмне болгон баарын билип бериңиздер. Сураныч сиздерден. Ошол түнү дежурный медсестралар вообще көзөмөлгө албастан уктап жатып алгандыктан Бактыбекова Кундуз медсестра, Атакелдиева Ибарат Касеновна, Каухар Бейшеевна ушулар вообще отреагировать эткен эмес да. Келинчегим кандай кыйналып аткан, плановый Кесарева деген күндө медсестра өзү келип айтыптыр. Ошол кезде плановый Кесарева болсо өзүң анда бара бересиң го деп коюптур. Ушундай халатный отношениянын үстүндө эмне деген ата-энелер, эмне деген эл журт сыздап жүрөт. Садыр Жапаров, урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров, ушуну өз көзөмөлүңүзгө алып, роддомду карап бериңизчи. Баланы инвалид кылышты, мына баарыбыз эмне деп айтарыбызды билбейбиз. Бул акмакчылык да, баягы эме айтканда врачтардын акмакчылыгы. Эң биринчи очередь жанагы эмеде турган врач. Баланын энеси да кандай, эмне деген момундай эле жатат, турбай эле жатат ал балам дагы. Эмне 12 шов деген оңойбу, шоковое состояниеда. Бул бала деген курсакта кезинде бүт УЗИнин баары жакшынакай болуп, жети мүчөсү ордунда, акыл эси жакшы, баары нормальный баланы инвалид кылып, калека кылып салышты. Бул акмактарчы, буларга деле Кудайдын деле эмеси тиер. Бул биринчи эле жолу эмес, кыштатан бери эмне деген 6-7 баланы өлтүрүштү. Ошол төрөткөн күнү дагы 1-2 баланы деле булар деген эме кылып кой, жашырып айтпай эметип атышат буларчы. Буякта сыздап үйлөп. Буякта эмне деген кишилерди биз ошол жерде эртеден кечке отуруп көрдүк. Ата-энелер сыздап эле 2 баланы өлүгүнө алып эле кетип атышты. Акмактар болду буларчы. Жана ким Каухар Бейшекеевна Кетсин да ошол кетсин. Ошол эмне кандай болобу? Кетпейт, өз жазасын мыйзам түрүндө алсын, жазалансын. 80ден өткөн кемпир да, кемпир бул жаштарга орун бербейби? Кыйын экен өзүнүн жаштарды карышпайбы? Мына ушул жерде канчалаган ушул апалардын, ушул агалардын, инилердин көз жашын көрүп отуруп, мына оозуңа да көп нерсе келбейт экен да. Ушул жерде канчалаган журналисттер, канчалаган видеолор реформа деп атат, эч кандай реформа болгон жери жок. Мына дагы деле көрүп атасыздар акыбалды. Келиңиздер эми ушул элдин үнүн жалпы ушу президентке элге жетсин деген ниетибиз. Чыкасын. Жети баштуу ажыдарлар деп өзүң айттыңар го, Садыр Нуркожоевич. Булардын бир башын чапсаң кайра мындан мурун 5 бала өлгөн кезинде ушул карган бул жана Каухар Махор дегендердин бүт бары кеттеле кайра эле келипти. Кайра эле акмактардын жерден чөнтөктөрүн ачып турган иттер болуп атпайбы? Жаш кадрларды берсин. Кол бирдеме кылып жиберсеңер болот ушуларга я. Тиге мынакей 2 күндөн бери Дроводага, прокуратурага, журналисттерге жазып атам. Бүт бар, кенеде былк этип койбойт. Буларың уже мурдун балта эспей калган. Действительно бул врачтар. Өзүнчө эле мафия болгон. Мафия бүт бар. Координаторун айтсаң, координаторлары келип отуруп кайра эле общий эле бир котелдон сүйлөп атат да, бала тигиндей баламда. Биринчи кровоизлияние дейт, азыр кайра бүт эменин баарын оңдошуп, жөн эле гематома андай мындай дейт. А бала 2 күндөн бери эч кандай онтоп кенедей жылыш жок. Бул Исыкульский роддомдо жанакы вирус бар, анан балдар өлүп атат деген бул жөн эле миф. Врачтар вирус экен биякта, Садыр Нуркожоевич. Өзүңүз бир көзөмөлгө алыңызчы. Кыргыз элим ойгоңгулачы.